Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы саламатсыздарбы? Райымбек Матраимовдун колун өп жаткан учурду видеого тартып алган жигитти Бишкектеги түнкү клубтардын биринин жанынан спорттук дене түзүштөгү кишилер сабап кетишкен. Жабырлануучунун унаасы да талкаланган. Бул туурасында Кактус медиа сайтына укук коргоо органдарынан билдиришти. Ал эми Бишкек шаардык милициясы мушташ болгонун билдирди. Бирок сабалган жарандын жогорудагы окуяга тиешеси бар жогун ырасташкан жок. Башкармалыктан маалымдашкандай 1-майга караган түнү саат 3:31 чамасында шаардык милициянын нөмөт бөлүмүнө Асанбай Кичи районунда мушташ болду деген билдирүү түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу чыгып, кийин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө 1988-жылы туулган жаран жана 1987-жылы туулган жаран жеткирилген. Бул факты каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Азыркы тапта окуянын чоо жайы такталууда деп билдиришти аталган кызматтан. Кактус медианын маалыматына караганда жабырлануучу арыз жазуудан баш тарткан, себеби кол салгандар жердеше. Ал эми тергөө бөлүмүнө жеткирилгендерди милиция бошоткон. Эске салсак, социалдык тармактарда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин орун басары Райымбек Матраимовдун, Курсан Асановдун, Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпиддинов менен Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаевдин Маракедеги видеосу тараган. Анда Саркарбаев Матраимовдун колун өп талкууга түшкөн. Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мунун алкагында арпа өрүнүндөгү ак бейит, беш сары, ичке, кемесия тилкелеринде калган малчыларга жардам көрсөтүлүп жана кырдаалды жөнгө салуу иштери аткарылат. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Эске салсак, 2-май күнү аба ырайы кескин өзгөрүп, калың жааган кардан улам Нарын облусунун Атбашы районунда малчыларга каттаган жол жабылып калган жок. Мындан улам малчылар мал жандыктарын тоюту жок болгондугуна байланыштуу жардам сурап кайрылышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал күнү облус боюнча жалпы 980 жылкы, 1767 үй жана 11300 кой жайлоодо тоютсуз калганын тактаган. Кырдаалды жөнгө салуу аракети менен кечээ 3-май күнү 1050 түк чөп жана 130 килограмм жем жеткирилгени кабарланды. Ал эми малчылардын тамак ашы жетиштүү, кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунан билдиришкендей, окуядан улам 2 уй, 3 музо жана 15 кой өлгөн. Келтирилген жалпы чыгымды тактоо иши жүрүүдө. Ал эми мындан ары кырдаалды жөнгө салуу милдети жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Европа өлкөлөрүнөн жана АКШдан Кыргызстанга ташылып келатып, Белоруссиянын чек арасында кармалып турган унаалар боюнча бажы кызматынын башчысы Самат Исабеков маалымат берди. Ал 4-майда жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, кармалып турган унаалардын ичинен арзан баада сатып алынганы боюнча документтер табылганын билдирди. Мисалы, сатып алынып келаткан $40,000 машинанын ичинен аны $350-500 сатып алды деген документтер чыккан. Ошондон улам Беларусь тарапта Кыргызстанга келгенде ушундай баа менен бажы төлөмү алынабы деген шек жаралган, деди Исабеков. Ал Кыргызстанга алынып келаткан унаалар боюнча Беларустун бажы кызматы менен 2 жолу сүйлөшкөнүн билдирди. 29-мартта АКШ Европадан машина ташып иштеген ишкерлер Беларуста жүздөгөн унаалары кармалып турганын айтып чыгышкан. Алардын айтымында алды 5 айдан бери Беларусь чек арасында кармалып турган унаалардын саны 500гө чамалайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча 29-мартта түшүндүрмө берип, ал өлкөдөгү элчиликтин кызматкерлери иш алып барып жатканын айтышкан. Анда айтылгандай, элчиликтин кызматкери 1-февралда Минск аймактык бажы кызматына барганда тараптар ЭЭПтин бажы аймагына киргизилген товар катары кошумча текшерүүгө алынары белгилүү болгон. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанга 41.237 дана жеңил уна импорттолсо, алардын эң көбү 10.604 түштүк Кореядан ташылып келген. Европа өлкөлөрүнөн жана АКШ, Канаданы кошкондо 16.000ден ашык уна алып келинген.
Жыл башынан бери окуучулар жабыркаган кырсыктардын саны өстү. Акыркы аптада Ош мектеп окуучулары катышкан кырсык байма-бай катталды. Өткөн аптада 9 жаштагы окуучу кызды унаа коюп кетип, кырсыктын кесепетинен кыз ооруканага жетпей көз жумган. Бул апта башында дагы Ош облусунун Кара Суу районунда окуучу баланы жүк ташыган унаа сүзүп кетти. Тилекке каршы 3 класстын окуучусу кырсык болгон жерде каза болгон. Ал велосипеди менен жолдон өтүп бара жатканда КамАЗ унаасы сүзүп барып токтогон. Мындан улам Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы ата-энелерге жана жеткинчектерге кайрылуу жасап, жолдо жүрүү эрежелерине көңүл бурууга чакырышууда. Болушунча ушул орто мектептерге, ар кандай жолугушууларга, ата-энелерге жолугушуу иш-чараларын өткөзүп атат. Жолдон кантип өтүш керек, анан мен учурдан пайдаланып ата-энелерге кайрылып кетет элем, ушу балдарды көзөмөлгө алсаңыздар, мектепке кантип барып келгенин үйрөтсө, анан жанагы 1-класстын балдарын мүмкүн болсун да коштоп барып, анан коштоп келсе, ушу балдардын коопсуздугу себеби азыр транспорт каражаттары аябай көп. Кичинекей бала эмес, чоң балдар да, чоң адамдар да ушу чоң жолдон өтүшүнө мисалы кыйынчылык туудуруп атат да. Ошондуктан ата-энелерге кайрылып кетет элем, ушул бир эле мектеп учурунда эмес, мектептен сырт учурунда дагы балдарды көзөмөлгө алса, биздин кызматкерлер мисалы болушунча мектепке барып, ата-энелер менен, мугалимдер менен, балдардын өздөрү менен болушунча ошо эрежени так сактоо боюнча ар кандай иш-чараларды уюштуруп келүүдө. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлери эч качан унутулбайт. Алардын эмгектери элдин эсинде сакталып кала берет. Согуштук эмгеги үчүн бир нече медалдар менен сыйланган ардагер Зулумбай Балтабаевди элетели эскеришти. Атасынын атын өчүрбөй, сыйлыктарын кастарлаган кыздары медалдарын сактап келишет. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Зулумбай Балтабаевдин эрдиги элинин эсинде сакталып калды. Согуш ардагери 1941-жылы согушка аттанып, 5 жыл бою душмандын мизин кайтарууга салым кошкон. Согуштун ачуу үнүн, кыйынчылыктарын кыздарынын эсине салып, ар дайым тынч жашоонун кадырын билүүгө үйрөткөндүгүн эскеришет. Немистердин курчоосунда калганда, ошондо толук эч бошотулбастан туруп калган экен, ошо канча сутка дегенде. Анан ошо деңиздин үстү өлүккө толуп кеткен экен солдаттын өлүгүнө. Анан ошондо аба күчтөрү самолеттор келип, анан кийин ошо ачып немистерди, фашисттерди кубалап, анан ошо деңизден чыгышкан экен, жол ачылган экен да. Ошону айтат эле. Экинчи жолу жарадар болгондо ошо немедеги документтери, госпиталдан берген документтери жоголуп кеткен экен. Атам бизге ошо согушта болгон кездерини айтар эле, кээде ыйлап, кээде токтолуп жүрүп айтат эле. Зулумбай Балтабаевдин көзү өтсө да, кызы анын эрдиги үчүн алган медалдарын сактап жүрөт. Согуш ардагери кан майданындагы октон улам жараат алып, анын запкысын көп жылдар бою тартып, 1980-жылы көз жумган. Мына ошо Завзятия Берлинге барып 9-майда алган экен, ошо бошоткондо, Берлинди бошоткондо. Берлинге барганда бошоткондо Сталин өз колу менен тапшырган экен ошону. Анан кийин за освобождение Варшава дегени бар. Мына көп жыл жаткан үчүн мынандай болуп кетти да, муну немелери чыкпайт экен, мына неме да сандыкта жатканда эми бол көп жыл бою жатты да. За освобождение Варшава бар, Ленинградды бошотуудагысы бар эле. Согуш ардагердин артында 3 кызы калган. Элетели ардагердин эмгегин сыйлап, кадырлап, Зулумбай Балтабаевдин ысымын өчүрбөй, көчөгө атын ыйгарууну туура көрүшкөн. Атам ошо уулу жок, 3 эле кызбыз. Ошо уулунун жок болгонуна себептүү ошо айыл өкмөттөргө барып жүрүп, ошо бир көчөнүн атын койдурдук. Ошо аты өчүп кетпесин деп, уулу жок болсо дагы ошо эскерилип турсун ар дайым деп койдурдук. Эми ошону бул аксакалдын эмгегин баалап, муну жерде көчөнүн атын берген. Себеби ошол согушта катышкандардын эмгегин баалап, согушта ошо эркиндикти алып келгенден бирден бир ошо аксакалдарыбыз болгон да. Ошонун эсебинен ошо муну жерде аты берилген Зулумбай аксакалдын көчөгө. Ошо эмгегин акыбетинен берилген.
Согуш ардагери Зулумбай Балтабаев Кара Суу районуна караштуу Жарооз айылынын тургуну болгон. Ветеран согуштук эмгеги үчүн бир нече медалдар менен сыйланган. Эске салсак, 9 май улуу жеңиш күнү катары белгиленип келет. Улуу ата мекендик согуш жылдары фронтко 365 миң кыргызстандык жөнөтүлгөн. Алардын дээрлик 115 миңи үйүнө кайтып келген эмес. 73 адам Советтер Союзунун баатыры намына татыган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы номери 77 орто билим берүү мектебине пландан тышкары барып, 9 класстын окуучуларынын диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабагына катышты. Бул предмет мамлекет башчысынын демилгеси менен өткөн жылдын сентябрынан тартып окуу планына киргизилген. Садыр Жапаров сабактын жүрүшүндө окуу процессинин жүрүшүнө, жаңы предметти окутуунун методикасына, бул тема боюнча окуучулардын билим деңгээлине байкоо жүргүздү. Окуучулар менен баарлашууда президент бул предмет өсүп келе жаткан муунга жана жаштарга дин, анын тарыхы, маданияты, адамзаттын жашоосундагы жана руханий адеп, ахлактык чөйрөдөгү ролу жөнүндө объективдүү илимий билимди бериши керектигин белгиледи. Президент ар кандай радикалдык диний агымдарга аралашуусунун алдын алуу үчүн өсүп келе жаткан муунга дин тууралуу туура маалыматтарды жеткирүү маанилүү экенин, мектептеги сабактар жаштар арасында дин тууралуу туура түшүнүктү калыптандырууга гана жардам бербестен, алардын үй бүлөсүндө жана жакын чөйрөсүндө диний маселелер боюнча билим алууга да салым кошоорун белгиледи. Диндердин өнүгүү тарыхы предмети гуманитардык билим берүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Анын программасы менчигинин түрүнө жана формасына карабастан Кыргызстандын билим берүү мекемелеринин 9 класстарынын окуучулары үчүн иштелип чыккан. Мына ушундай кабарлар күндүзгү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Саламатта калыңыздар.